11 апрелде жаңы конституция кабыл алынат да, Божомолдо. Ошол конституциянын долбоору менен таанышсызбы? Мен билгенден конституциянын долбоору расмий түрдө сиздерге эми кирет окшойт. Анан мен да интернеттен блок боюнча кызыгып окудум. Анан буюрса сиздерге кирсе, анан биз да кызыктарбыз. Ушуну таанышып чыгып, сиздер менен биргеликте канчанча ой пикирлерибизди айтсак деген ойда. Эми бака таанышып чыга элекпиз толук расмий. Мен айтканым, ошол конституциянын негизинде баары кабыл алынат. Сиз иштерди алып барышыңызда бүгүндөн баштап, эртең бекитилсе, ошол негизинде бүгүнкү күндөн баштап сиз ошол багытты туура алып кетишсиз. Сиздер бүгүнкү түзүлгөн өкмөт, мындай карашым боюнча, жаңы машина алганда обкатка деп коет эле го. Сиздер азыр 2 ай канча иштейсиңер, ушу жаңы конституцияга чейин. Обкатка болосуңар да. Ошол негизинде сиздер иштеш керексиңер. Азыр мына коллегам айтып кетти. Ушул мен жана сурооңузга толук жооп бере албай калыпмын. Азыркы ушул түзүм, азыркы башталып аткан өзгөрүү, кардиналдуу оптимизациялар негизинен ошол конституциянын өзөгүн түзгөн маселелерге шайкеш келтирилди да. Себеби азыркы структура кайра 2 айдан кайра өзгөрүп, кайра андай болбойт деген ойдобуз. Бул боюнча биз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич менен толук кандуу пикир алмашуу, макулдашуу өткөрүлдү. Ошон үчүн сиз айткандай бул структура жаатында жанагы кайра андай нерселер өзгөрүүлөр болбойт. Мен ошону байкап атам да, анткени конституцияда жазылып турат, жаңы конституцияда өкмөттөгү руководитель правительства Минфин зам болот деген жазылганы бар. Ошону байкап атам да азыр. Эми мына сиз структура, программа, курам боюнча айтып кеттиңиз. Программа боюнча эми көп программалар жазылды. Азыр сиз 31-чи премьер-министр болуп атасызбы? Же 30 канча? Эми канчанчы экенин так айта албайм, бирок ушу премьерлердин ушу названиясын жыйынтыктайбыз да буюрса. Ошого программалар көп жазылган да. Мен мындай программа айтат элем сизгечи. Ыкчам жыйынтык берүүчү программа. Мына азыр коллегам айтып кетти, министрликтин полномочиялары боюнча. Сиздин оюңуз, кадр дайындоонун сырткары, мына азыр күчтүү министрликтарды жасап атасыз. Мен айткым келет, бул как супервайзерлер болуп атат да, мындай айткандайчы. Ошол кадрдын дайындоонун сырткары кандай дагы полномочия бересиз? Мен өзүмдөбү? Жок, ошо министрлерге кандай дагы полномочия бересиз? Кадр дайындоонун сырткары. Урматтуу Бакыт Эргешевич, кадр дайындоодон башка бардык мүмкүнчүлүктөр берилет. Алтынбек Турдубаевич айтпадыбы? Ар бир министр өзүнүн тармагында толук кандуу жоопкерчиликти алыш үчүн бардык мүмкүнчүлүктү беребиз. Анан баягы мындай бир мурдагыдай тенденцияда баягы күн өтсө эсеп деген принцип болбойт. Бул жерде сиз айткандай ыкчам тез арада балким бирөөгө жакпай калат, бирок ошондой маселелерди биз элдин пайдасына, элдин турмушун өзгөрткөнгө салынып кошо ала турган ар бир тармактык министр ошондой чечимге барбаса, анда ал маселе сөз каралат да. Менде сунуш. Мына азыр экономика жана финансы министрлиги, саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлиги, транспорт, архитектура жана коммуникациялар, энергетика жана өнөр жай, айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги. Ошол министрлерге нормативный правовой акты чыгарганга полномочия бериш керек. Түшүнүп атасыңар да, министрлер? Ошондо тез ыкчам маселелер чечилет. Глобальный, балким тиги өкмөттүн токтому негизинде. Анча-мынча баягы маселелер приказдан сырткары нормативный правовой акты буларга мыйзам аркылуу буларга мүмкүнчүлүк бериш керек. Ушунда жоопкерчилик да болот,
өзү токтом чыгарабы же распоряжение чыгарабы анан кийин тактаса болот. Ошонун негизинде анан кийин өзү жоопкерчилик тартат. Ошон үчүн ошону карап көрүш керек. Ошондо буларды толук мүмкүнчүлүк болот. Толук өзүнүн багыттагы укуктук ченең актыларды чыгарганга берсек, ошондо тез чечимдер чыгат да. Бул сунуш. Улукбек Асамединович, жана структура боюнча. Структураны түзүп атасыздар. Эми мындай айтканда, элге мындай арнап, элге багытталган структураларды кылыш керек да. Эгерде мамлекеттик кызматты алып атканда, ушул шарты оңоюраак, жеңилирээк бүт шарттарды түзүп бериш керек да. Азыр менин билишим боюнча УНА МВД кетет, бирок ГРС, паспорт деги булар калат. Мен мындай түшүнүгүм боюнча. Анткени азыр ушул 10 жылдан паспорт алуу боюнча мына аябай жеңилдетилген иштер болуп калды да. Ошону да оорураак кылып койбогула шарттардычы. Тиги баягы кыйналып калбасын да элдер паспорт. 150 миң бир жылда жаңы балдар паспорт алат. Бир жылда. 150 миңден ашык 200 миңге жакын алмаштырышат паспортто. Ошо окшогон да бир туура эмес кадам жасап алсаңар, ошо боюнча дагы наразычылык болуп калат да. Кийинки маселе ошо структуралар боюнча. Биз азыр структура кыскартуу деген айтып атасыздар. Биздин элибиз, биздин кызматкерлерибиз жумушу жок калып калат. Ошол жагынан дагы жумушсуз калган адамдын анын дагы келечекте кандай болот экен? Анткени үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, туурабы? Урматтуу Бакыт Эргешевич, чоң сунуштарыңыз үчүн ыраазычылык билдиремин. Ыкчам жыйынтык берүү боюнча кыска айттым. Бул боюнча менин жеке өзүмдүн пикирим, багытым да ушундай болот. Анткени мага да талап катуу, коомчулук күтүп турат, эл күтүп турат, кандай өзгөрүүлөр болот. Урматтуу президентибиздин койгон талаптарына, элдин койгон, сиздердин шайланган депутаттардын койгон талабы да ушул. Ошон үчүн биздин эң негизги биринчи өзгөрүүлөр ушул реформа ради реформа эмес, элдин жашоосун, турмушун жакшыртууга багытталган иштер башталыш керек. Мына айыл чарба боюнча мен жеке өзүмдүн да пикирим бар. Мына жаз жакындап келе жатат. Бюрократиясы жок эле, ортомчулары жок эле. Минералдык удобрение менен колдон келишинче өкмөт элге жардам берсек болот. Өзбекстан менен сүйлөшүп. ГСМ боюнча, андан башка сизден да бул боюнча бир топ сиздин кеңешиңизди алабыз, Кудай буйрса. Андан сырткары азыр мына айттыңыз, ушул элге кызмат көрсөткүлөрдү реформалардын жыйынтыгында орлоп калбасын. Жок, Бакыт Эргешевич, мен айтат элем, тескерисинче андан да жеңилдетип, жанагы элге кызмат көрсөтүп жана пункттарды ачып атпайбызбы? ЦОМ. Ошолорду көбөйтүш керек. Ар бир районда. Мына ЗАГСка келет, очередте турат, таң атпай, чал кемпир бар, айылдардан келет. Мен Ноокатта да көрдүм да баягы өз көзүм мененчи. Азыр оңой эле экен, бир жерден зданияны алып туруп, чечип туруп, 20дай кызматкерди отургузуп койду. Уже чечилди маселечи. Каражат деле кетпейт экен агачы. Бир компьютер кетет экен, интернет бир. Анан баягы коррупция автоматически жоюлат экен да ал жерде, мындай айтканда. Ошон үчүн ушундай паспорт алуу башка биз кыргыз эли абдан кичпей элбиз да, меймандос. Ошон үчүн келген адамды капа болбой, мамлекетке ыраазы болуп кете тургандай иш алып барганга биз толук аракет кылабыз. Рахмат. Кийинки маселе, энергетика боюнча аябай мындай түшүнүгүңүз бар экен. Ушул азыркы министр, бул абдан тажрыйбалуу министр. Бул кишини мен билем жакшы. Өзүнүн сөзүндө айтты. Кыргыз энергия деген болчу мурда. Бир генеральный директор, 2 зам болчу, бүттү. Азыр 9 компаниялар, 9 совет директоров, 9 ревизионная комиссия. Короче, энергия система жеп тонуп жок кылышат жакындачы. Липовый линияларды курат да, мына линияны куруп коет деп акчаны алышат. Липовый изоляторларды тиги салышат дагы, анын акчасын алышат. Мына ушул системаны, ушул система ушу киши баштаган. Кыргыз энергия холдинг эмес, Кыргыз энергия деп эле мурдагы алып келгиле дагы бир диспетчер болсун,
и все, центральный диспетчер ушунун баардыгын тиги Восток электро, Север электро дегендей мындай деген жөн подразделение болуп калыш керек. Ошону до конца аягынан чыгарыш керек деген ойдомун. Кийинки ушу өндүрүш деп кошуп койдуңар энергетика министрлигине. Ушу энергетика министрлигине сиз айттыңыз, 2 миллиардтай где-то. Ушу акчаны индустриализация берилечи. Мына Кытай, Өзбекстан биздин кошунабыз. Мына уже смартфон, телефондорду сборка кылып атышат. Запчасттарды алып келип, смартфон, телефондорду алып келип сборка кылып атышат. Биз дагы индустриализация кетмейинче, машиностроение Кыргызстанда болмойнча, бизде өнүгүү болбойт. Кийинки маселе, эртең сүйлөбөйүн үчүн бүгүн айтып алайын. Кубанычбек Апуш, сиз экономикага мындай жардам бериңиз. Салык төлөө боюнча. Сиз баардыгында сизде коммерческий организациянын потреблениеси бар. Мындай мен факттарды көрдүм да, фактыларды. Потребление бар, бирок салык төлөбөйт. Потребление бар, бирок соцфонд төлөбөйт. Организация иштеп атат, бирок көмүскө экономика атат. Ошон үчүн, Артем Эдуардович, вы это знаете, вот это надо связать с энергосистемой, с налогом. Где потребление есть электроэнергии, там, значит, идет работа. Он, значит, должен что-то там показать. Вот такая есть факты такие. Бакытыр Гешевич, рахмат, что вы подняли эту тему. На самом деле очень правильно заметили. Сейчас в рамках работы над налоговым кодексом готовятся соответствующие предложения по увязке объемов потребления электроэнергии, газа, других ресурсов для производства, плюс необходимые расчеты по объемам выработки одной единицы продукции на объем потребленного ресурса, и аналогичные предложения по алкоотрасли тоже готовятся, то есть объем потребленных энергоресурсов и объем производства 1 литра алкоголя для того, чтобы просчитать уровень акцизных налогов. Это готовится. Это один из методов. Да я про контрабанду уже не говорю уже. Уже устал говорить про контрабанду. Кийинки маселе айыл чарба боюнча. Азыр бүт баягы сууну дагы, жерин дагы берип атасыз. Ушу кишиге дагы айыл банкта кошуп койгула. Чын. Анткени буларда финансы жок. Мисалы Министерство транспорта, анын өзүнүн финансын, анын жолу бар, анын теги балансы дагы көрсөтө турган иши бар. Мынча километр жол жасадым, мынча мост курдум, МЧСти дагы ушундай, мынча өзүңүз билесиз, МЧСти иштеген. Тиги эффекти көрүнүп турат да, буларда жок. Только саясат жүргүзөт, ал мындай аягына чейин чыкпайт. Ошон үчүн баягы АПВлар бар, АВПлар бар. Алар биз тыштап койдук, бирок карабай калдык. 70% суу келбейт жерлерге. Анан кийин мына ФПСтин жерлери бар. Айыл өкмөттөргө берип коет, арендага эле берип атышат. Эч кандай жыйынтыктар жок. Ошол кишиге дагы көбүрөөк полномочий, финансы да берип койсоңор, мен ойлойм бул 9-7 областта канча район, 40 район барбы бизде? Бишкектин сыртка 44, 40 район бар. Ушу 40 райондо мындай показательный бир колхозбу же кооперативбу деген жасалат деген ойдомун да. Ошон үчүн финансы керек бул жерде. Кийинки маселе, бул акыркы маселе айтып коеюн, Улукбек Асан Эмилович. Эң сложный маселе келечекте бизде бул ЕАЭСтин базарында. Мен буну көптөн бери көтөрүп келатам. Бул электронное пломбирование деген, электронная маркировка деген. Азыр мына жеңил өнөр жай кирди уже. Туурабы? Кийин башка продукцияларга да кирет электронная маркировка. Эгерде азыр электронная маркировка болбосо, мына биз жеңил өнөр жай менен иштеп атабыз да, балдар мененчи. Ошолар уже азыр мына коркунучта турушат. Ошон үчүн бул өтө чоң маселе. Тез арада электронная маркировка. Банковская система 2025-жылы ЕАЭСтин аймагында бир система болот, банковская система. Туурабы? Ошол жагынан да коркунуч бар. Эгерде биз даяр болбой калсак, биздин банковский системабыз дагы коркунучта болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул маселенин баардыгын сиз көзөмөлгө алып, ошонун баарын ишке ашырганга, эртең биз контрабанда боюнча өзүнчө бир доклад жасайбыз. Рахмат. Урматтуу Бакытыр Гешевич, абдан ар тармактуу кеп кеңешиңизди мен баарын жазып алдым. Энергетика боюнча чындыгында министр
боюнча да ой пикириңиздер жакшы экен. Кудай буюрса азыр энергетикада ушул эң биринчи азыр импорт маселеси турат. Токтогул ГЭСинде сууну көлөмүн сактоо. Андан сырткары кичи ГЭСтерди өзүбүздүн жанагы ар бир райондордогу ГЭСтерди санын көбөйтүү. Билесиз, 2-3 жыл мурда бир чектер келип, жөн эле токтоп калды да, бир башталган проекттер дагы. Эми мына Россия менен Русгидро менен кайра сүйлөшүп деле баштасак болот. Нарын жактагы камбар ата маселелерди келечекте Кудай буйрса. Анан өзүбүзгө жетип, анан ашыш керек да энергетика. Кышкысын дагы, эми жайкысын ашат. Өндүрүш боюнча мен толук сиз менен макулмун. Бул боюнча биз иш алып барабыз. Андан сырткары Айыл банк боюнча дагы сиз негизи туура ойду айттыңыз. Мен кошулам ага. Эгерде азыр мына өнүктүрүү баары болсо, эми Айыл банк министр сельское хозяйствого баш ийбесе алда болбойт. Мындай эми формально баш ийбесе дагы фактически экөө чогуу иш алып барат да. Мындай юридика жайын карайбыз. Анткени жана ФСК билесиз, бир эки проекттер иштеп атат. Биз ошол жака максималдуу түрдө кредит, то есть элге жеңилдетилген кредиттерди табууну көздөп турабыз да. Ошондо ар бир үй бүлөнүн кирешеси көбөйсө, ошондо экономика көтөрүлөт да. Негизги максат ошол. Ал эми акыркы мына электрондук маркировка боюнча да мен муну жазып алдым. Бул боюнча дагы иш алып барабыз. Экспорт, импорт боюнча дагы өзүнчө бир токтомдорду кабыл алабыз. Жана айттым сөзүмдүн башында. Одна остановка, жанагы оформление границага келгенде импорттун, экспорттун да бат чыгып кетиши, ошолор боюнча иш алып барабыз буюрса. Сунушуңузду мен жазып алдым. Рахмат. Рахмат. Сөз Айнур Өтөчүн.